Кыргыздардан жакшы макал бар да, энесин көрүп кызын ал деген. Бул билесиздерби эмне менен байланыштуу? Бул деген сөз эненин ичиндеги микроорганизм төрөгөн балдарга өтөт деген билдирет да. Албетте энеси жакшы болсо, энесинин характери жакшы болсо, кызы да ошондой болот деп айтабыз. Бирок мындан дагы эң негизгиси эненин ичиндеги микроорганизм биз энебиздин ичинде 9 ай жашап, ошонун баарын алып өтөбүз. Орустар полини матери дейт. Эне жолунда ооруйт экенбиз. Эненин ичинде грибок барбы? Сөзсүз сизге өтөт. Эненин ичинде митохондрион тукумдары барбы? Сөзсүз сизге өтөт. Эненин ичинде жөнөкөйлөр барбы? Алар да өтөт. Кыскасы, мен дайым силерге айтып келип аткан 5 микроорганизмдин кайсынысы энеде бар болсо, ал сөзсүз түрдө төрөгөн балага өтөт экен. Демек, биз эне, мына тайнебиз апабызга өткөрүп берди. Апабыз бизге өткөрүп берди. Биз төрөгөн үчүн аял заты балдарыбызга өткөрүп бердик. Бирок кыздарыбыз кийинки нервилерибизге өткөрүп берет. А эркектер төрөбөйт, значит, ал микроорганизм эркекте кала берет. Бирок ошол микроорганизм бизди ооруга алып келип атпайбы? Кыргыздардан жакшы салт болгон. Бала төрөлгөндө эле оозуна сары май узантып койгон. Демек, сары май төрөлгөн күнү эле анын өтүн чыгарып берген экен. Демек, эненин ичинде 9 ай жатып, эненин ичиндеги микроорганизмдер ичегиде турганда, төрөлгөндө эле сары май берип өттү чыгарсак, ичегин ичиндеги биринчи заңды жана эненин ичинен өткөн ичегиге жабышып алган микроорганизмдерди өт сыртка чыгарып берген экен. Азыр андайды жасабайбыз дагы. Жаш балдарыбыз 4 айга чейин ичи көп чыңырып, бакырып, ичи көп жата берет. Ал эми кийинчерээк ошол микроорганизмдер адамга оорап келет экен. Кантип андан арылсак болот? Азыр чоңоюп калгандан кийин энебизден өткөн микроорганизм менен кантип күрөшүшүбүз керек? Келиңиздер, жардам беребиз. Биздин медцентр доктор Бапаева. Сиздер менен мен доктор Бапаева.